Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Биз агартуу министри Доктор Шашиевна кайрылуу жасап жатабыз. Бул кайрылуунун себеби жакында Казакстанда болуп отурчу Жабытыков олимпиадасына 12-класстардын четтетилгендиги тууралуу. Бул көйгөй былтыр да чыккан. Себеп бул көйгөйдү баштаган биздин кесиптешибиз өтө мыкты агай, бирок өзүнүн мектебинде 12-класс болбогондугу үчүн 12-класстарды четтегендин үстүндө болуп жатат. Болбосо дүйнөлүк практикада 12-класс керек болсо Венгриядан 13-класс окуучулар эл аралык олимпиадаларга катышат. Биз эл аралык олимпиада комитеттерине кайрылуу жасаганбыз. Бизде 11-классты бүткөндөн кийин аттестат алат. Бирок 12-класс жеке мектептер бар, алар катышса болобу десек, ооба деп жооп беришкен. Себеп дегенде бул дүйнөнүн көп өлкөсүндө бул практика бар. Толук кандуу 12-класска өтпөгөндүгү үчүн 11-ди бүткөндөн кийин аттестат берилет. Бирок университетке тапшыра элек окуучу башка бир жеке мектепте окуп аткан болсо, ал толук кандуу катыша алат. Бул бардык жакта бар. Бизде ал комитеттердин, эл аралык олимпиада комитеттеринин жооптору дагы турат каттары расмий түрдө. Биз буну былтыр көрсөткөнбүз, бирок болбой эле ушул ниети жаман, өзүнүн окуучусун эптеп өткөргүсү келген бизди уят кылган кесиптештер былтыр улуттук коопсуздук кызматына чейин арыз жазып, баардыгыбыздын башыбызды ооруткан. Урматтуу биздин кесиптештер, уят. Эми биздин кайрылуубуз, урматтуу Доктор Шашиевна, бул маселени жеке көзөмөлүңүзгө алып, 12-класстарды четтеткендиги туура эмес экендигин түшүндүрүп, Казакстанга башка кат жөнөтүп, биз 12-класс жеке мектептерибиз бар, дүйнөлүк практикада катышып аткан турбайбы, жанагы адамды таап, ал адамдын атын айтабыз биз ким экенин. 12-класс булар деген мектепте окубайт, булар аттестат алган деген жалган жалааны аныктап сөгүү жарыялаш керек. Себеп дегенде бул мамлекеттин аброюн түшүргөн иш, аракет. Себеп башка мамлекеттерге барганда, башка дагы чоң эл аралык олимпиадаларга ушул сөздөр айтылып, ал сөздөр бизде далил бойдон турат. Ошол себептен биздин эң чоң өкүнүчүбүз, эң чоң көйгөйүбүз ар дайым олимпиада болуп аткан кезде сөзсүз бир көйгөй болот. Былтыр билеттер алынбай канча башыбыз ооруду. Биз чыдадык, мейли деп өзүбүздүн акчабызга алдык. Андан кийин информативдер ызы-чуу чыгарды, алар дагы бир жерге кайрылды. 2 күндүн ичинде билеттер алынып, 2 күндүн ичинде маселелер чечилди. Биздин өтүнүчүбүз, биз барып туура нерселерди айтканда, ошол нерселерди аткарып койсоңор, ушинтип нар жака бер жака кайрылтпай, бизди жүйдөтпөй, анан сөзсүз түрдө эле резонанс кылбай бул маселелерди жабык эшикте эле өзүбүз эле ызы-чуу кылбай эле чечип койсок жакшы. Доктор Шашиевна, сизге кайрылуубуз, бул маселени жеке көзөмөлүңүзгө алып чечип бериңизди өтүнөбүз.